Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Дамирбек Назаров бүгүн президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Икрам Илмияновго карата сот өкүмүн жарыялады. Ал үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыратылууга кесилди жана андан тышкары дагы 160 000 сом айып төлөш керек. Илмияновга бир гана иш боюнча күнөө коюлган. Беларустук дизель комплект компаниясы тарабынан Кыргызстанга алып келинген 12 ири техника үчүн бажы төлөмдөрү төлөнгөн эмес жана ал компанияга каршы кылмыш иши ачылганда, тергөөнүн айтымында алардан $150 000 алып Илмиянов маселени чечип берген. Финпол кылмыш ишин 17-жылы токтоткон. Бирок кийин дизель комплект УКМКга арыз менен кайрылып, 17-жылдын 8 августунда Илмияновго $150 000 бергенин билдирген жана 18-жылдын жазында кылмыш иши кайра улантылган. Бул компания Бишкек эркин экономикалык аймагында 16-жылы катталган. Ал БелАЗ менен МАЗ жана башка оор техниканы Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жеткирип турган. Эркин экономикалык зона эмнеге түзүлгөн? Инвестор келип бул аймакта завод-фабрика куруп, бир нерсе өндүрүп, анан аны Кыргызстанга сатып же сыртка экспорттоо үчүн. Экспорттогондо алар эч нерсе төлөбөйт. Бирок Кыргызстанга бир нерсе алып келсе, жеңилдетилген пошлина төлөш керек. Кыргызстанга алар өндүрүлгөн нерсени бир баа менен сатса, Өзбекстанга шылуундар кымбат сатчу. Өзбекстан пихает по другой цене. Атамбаевдин учурунда Бишкек СЭЗинде көптөгөн кызык нерселер болуп турган. Ишкер Акынбай Кошоевдин айтымында 10-жылдагы революциядан кийин Атамбаев СЭЗге өзү келип кеткен жана ошол эле апрель айында анын мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев СЭЗде жогорку кызматка дайындалган. Ошол эле кезде СЭЗдин баш директору болуп Албек Ибраимов дайындалып 1,5 жыл иштеген. Икрам Илмиянов болсо СЭЗдин ишкерлерин өзүнө улам чакырып, алардан акча чогултуп турчу. Кээде жок адамдар СЭЗдеги компанияларга ишке дайындалчу жана аларга жазылган айлык КСДП партиясынын бюджетин толтурчу. 14-жылдын сентябрында болгон ошондой жыйындардын биринде бир ишкер Илмияновго каяша айткан. Биринчи күндөн кийин аны белгисиз адамдар сабап кеткенден кийин анын колу сынган. Өлкөнүн ал кездеги саясий жетекчилигине ушундай адамдар керек болчу. Алардын саясат же дипломатияга тиешеси болгон эмес, бирок саясий кызмат ээлегендиктен шефтерин көптөгөн маселелерин чечип берчү. Мисалы үчүн Вечерин Бишкек гезитин соттор аркылуу бийликке тартып берген. Бишкек жылуулук борборун болсо 2-3 эсеге кымбат модернизациялаган. Кийин алар жогорку сыйлыктарга татыган. Сегодня я провожу последнее. Бүгүн мен президент катары акыркы жолу сыйлык тапшырып жатам. Бүрсүнү жаңы президенттин инаугурациясы болот. Ошондуктан биз бүгүн сыйлайбыз. Президента. Поэтому мы проводим сегодня награждение. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Ниязов Фарид Абилизимович, Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси, Илмиянов Икрам Сатарович, Кыргыз Республикасы. Бүткүл мамлекет ушундай тар чөйрөнүн менчигине айланып кеткен. Алар эч кандай мыйзам же эрежени тааныбай аракеттенген. Мисалы үчүн ТЭЦ боюнча бүгүн Свердлов райондук сотунда жыйын болду жана ТЭЦ $386 миллион оңдолуп жатса, улуттук стратегияда ал иш эмне үчүн $150 миллион бааланган деген суроого Сапар Исаков оозу мурду кыйшайбай, ал кокусунан жазылып калган деп жооп берди. Илмияновду көптөгөн башка иштер боюнча соттосо болмок, бирок бийлик аны бир гана дизель комплект иши боюнча жоопко тартууну чечти. Өзүнүн соттогу акыркы сөзүндө Илмиянов бүгүн күнөөнү мойнуна алган жок. 17-жылдагы президенттик шайлоону ийгиликтүү уюштурганын эстеп, былтыр 20 октябрда Бишкекке Орусиядан өз ыктыяры менен келгенин айтты жана ал Бишкек аэропортунда гана кармалган. Мамлекеттик кыйрандыга алып келгендер күнөөсүн эмгиче сезбейт. Ошондо саламат калыңыздар.